Кулчулук ар бир адам өзүнүн алсыздыгын сезген учурда кул экенин түшүнөт да. Өзүнүн алсыз, күчсүз, байкуш экендигин бул дүйнөдөгү ушундай бир пенде, байкуш пенде экендигин түшүнгөндө өзүнүн жараткан кудуреттүү, күчтүү, алдуу, баардыгын көрүп турган, баардыгын билип турган улуу бир жаратуучуну издеп, таап, ошого сыйынат да. Жараткан Алла Таалага гана сыйынылат. Алла Таала жараткан жандыктарга сыйынуу ислам дининде, шариятта жок. Бул адаш болуп эсептелет. Түздөн түз Алла Тааланын өзүнө сыйынылат. Эч кандай ортодо икондор, сүрөттөр, жанагындай бутпарастык нерселер, таш, той, күн, суу, арбак, ошолордун баардыгын Кудай Таала адам баласынын кызматы үчүн жараткан. Баардык адам баласына, мындайча айтканда, Алла Таала ааламды жараткан болсо, ошол ааламдын маңызы катары адам баласын жаратып атат да. Адам баласы анда ааламага кызмат кылып атса, адам ааламага мындайча айтканда кызмат кылып жүгүрүп атса, адам баласы эмне кылыш керек? Кээ ошондо да. Адам баласы өзүнүн жаратуучусун таап, туура жолго түшүп, жаратуучусу айткандай жашап, бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу болууга аракет жасаш керек. Эми караңыз агай, мен сиздин сөзүңүздөн туура түшүнсөм, демек даражасы боюнча адам жаратуучудан кийин келе турган адам. Туурабы? Демек ал кулдук кылса, жаратуучусуна гана кулдук кылыш керек. Ооба, жаратуучусуна кулдук кылыш керек. Адам баласы жер жүзүндө Алла Тааланын халифасы да болуп эсептелет. Ошондуктан эң мындайча айтканда башка эч бир жандыкка берилбеген акыл эс берилип атат. Өзгөчө бир табият менен жаратылып атат. Өзгөчө бир руханият менен жаратылып атат. Мындайча айтканда Алла Тааланын негизинен дээрлик баардык ысым сыпаттары адам баласында чагылып атат да. Ушундай бир өзгөчөлүк ээ. Ал адам бейишке татыктуу абалда жаратылган да. Анан ошол бейишке бара турган жолду пайгамбарларды жөнөтүп жол көрсөткөн, ошол жол менен барганда гана бейиш жолун таап барат да. Башка жолдордун баары адам баласын адаштырат. Толуктап коюш ушул жерде. Кээки адамдар, имандан алыс адамдар, кыйынсып кетет. Аллахын ким эле, Кудайын ким эле? Мен өзүм ушундай кыйынмын деп туруп. Алла Таала Куранда айтат. Ушундай кыйын болсоң, мен жасаган нерселерди жасап көрчү, жаратып көрчү деп колунан келбейт. Бирок тиле бир карыш, анткени иман деген нерсени түшүнбөйт. Башына бали түшкөндөн келе, Кудай деп сыйынып калат. Мен буларды керектөөчү дейм, потребительдер. Бар жок колунан келип атса, Кудай дестебейт. Бир башына бир бала түшсө, Кудай бул кыйынчылыктан мени сактаган. Менче Турсунбайке бүт эле баардыгыбыз ушундай болсок керек деп ойлойм. Кудай сакта, керектүүчүлүктөн алыс болушубуз керек. Потребительден алыс болушубуз керек. Биз жамандыкта да жакшылыкта Алла Тааланы издеп жүрүшүбүз керек. Негизинен Турсунбай бекебиз айткан адам баласынын психологиясы Куранда жакшы чагылдырылган. Качан гана ошол жанагы мухитте кетип бара жатып дейт, ошол кемедеги адамдар чоң бир каргашага, бороон чапкынга түшүп калган учурда тоо келтирип Кудай Тааладан жардам сурай башташат. Качан гана Алла Таалаларды куткарып, жанагындай тынчтыкка, бекуттукка жеткирип, жээге жеткирип койгондон кайра Кудай Тааласын унутуп, баягы мурдагы жолуна түшүп кетет дейт да. Бул жерде да ошо Куранда Алла Таала адам баласынын психологиясын чагылдырган. Мен туура түшүнсөм, жаратуучу адамды өзү ушундай жаратыптыр да, унутуучу кылыпчы. Инсан деген сөз жана уңгутунда унутуучу. Нисян деген сөздөн да келет. Өзгөчө жакшылыкты унутуучу. Бирок адам жамандыкты да унутат экен. Негизи жамандыкты унутуп, жакшылыкты унутпаш керек. Эгер адам, Турсунбай, эгер адам унутпай турган болсо, жинди болуп калса керек эле. Бардык нерсени эстеп жүрө берсе, мен унутуучулукта бир жакшылыкпы деп ойлойм да. Бирок эми бул жанагы агай сиздин сөзүңүз мага таасир берип атат. Өзүнүн жаратуучусун унутуп калуу туура эмес болсо керек. Мына ушул